азыркы болуп жаткан кырдаалда саясий кризис деп атап атышат. Бардыгы ушундан чыгып кетүүнүн легитимдүү жолун издеп атышат. Легитимдүү жол болсо жогорку кеңеште экен, жогорку кеңеш болсо эки жолу чогулду эле эки жолку бекиткен өкмөттүн нелегитимдүүлүгү жок, легитимдүүлүгү жетишпей калды, кворум болбой калды деп айтып атышат. Деги эле жогорку кеңештегилер эмнеге чогула албай жатат? Мунун ар кандай себептерин айтып атышат да. Сиз кандай себебин көрүп турасыз? Менин оюм боюнча азыр болуп аткан нерсе бул системный кризис. Жалпы ушул партиялык системанын кризиси. Урап атат система. Жалаңкана Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдү алсак, ушу өзү пайда болгон өлкөлөрдө, батыш Европаларда деле бул система азыр урап жок болуп баратат. Алар болсо уже жаңы модельди иштеп чыгышты, илимпоздор. Ошол жаңы модельге келебиз деп аракеттенип атышат. Бара этап менен ошону киргизип, алар цифровизация модель менен түз шайлоо, түз демократияга өтөбүз деген максаттары бар. Түз демократия деген бул кадимкидей эле депутаттарсыз, эч кандай парламентсиз ар бир жаран өзүнүн укугун түз эле интернет аркылуу каалаган мыйзам долбооруна добушун берип коет. Бизде болсо ушул партийный система эч качан иштебеген, азыркы күндө деле иштебейт, и болгон жалган партиялар азыр урап атышат. Биз ошону азыр көрүп турабыз да. Ушул система жок, толук бойдон жок болмоюнча, мен ойлойм ушул кризис улана берет. Мисалы, азыр жаңы шайлоо өткөзсөк, ошол эле иретинде эчтекени өзгөртпөй, кайра эле ошол эле жалган партиялар катышса, анда биз кайра эле ушундай акыбалга келип калабыз. Албетте бул партиялар өзүн жок кылгысы келбейт. Булар кайра эле бийликке келебиз деп үмүттөнүп аракеттерин кылышат. Ошон үчүн мен ойлойм бул кризис дагы 1-2 жылга уланат го деп ойлойм. 1-2 жыл эмес, 1-2 айдын ичинде эле Кыргызстанда ушундай кырдаал улана берсе, өкмөт өзүнүн социалдык милдеттенмелерин аткара албай калып, мамлекетте өзүнчө бир социалдык экономикалык кризис келип чыккан атпайбы анда? Сиз туура суроо берип атасыз. Ошондой коркунучтар бар. Андан тышкары үчүнчү күчтөр да бар. Ар кандай эл аралык террористтик группалар бар. Башка өлкөлөрдүн атайын службалары бар. Ошолордон ар кандай провокацияларды күтүп, ушул акыбалды пайдаланып, өзүнүн кызыкчылыгын издеп, ошондой бир провокацияларга барышы мүмкүн. Бирок башка жагынан карасак, Кыргызстан өзгөчө өлкө. Себеби биздин башыбыздан 2005-2010 жылдары, 2018 жылдары Атамбаевди алганда да ушундай кырдаал башыбыздан өткөн. Бизде өзүбүз эл өзү кандай бир мобилизация жолдору менен кармап калып, өзүнүн уже мындай иммунитети пайда болуп калды да. Азыр да баягы пандемия убагында биз ошону көрдүк. Эл өзү волонтерлордун күчү менен ушул кырдаалдан чыгып кеттик. Азыр да волонтерлордун күчүн көрүп атабыз. Эч кандай мародерство болгон жок. Ушул элдин күчү менен тынчтыкты кармап калдык. Мен ойлойм ушул элдин аракети менен, элдин күчү менен ушу биздин элитабыз башаламан болуп жатса деле, элибиз ушул тынчтыкты кармап калат деп толук бойдон ишенем. Президент Жээнбеков өзүнүн конституциялык ыйгарым укуктарын пайдаланып, өзүнүн милдеттерин кайсы бир деңгээлде аткарып жаткансыйт. Бишкек шаарына өзгөчө абал киргизди. Күч органдарынын жетекчилерин чакырып жыйын өткөзүп атат, дайындоолорду, бошотууларды жасап атат дегендей. Мамлекеттин ичиндеги кырдаал укуктук талаага түшкөндө ал өзүнүн кызматынан кетейин деген оюн билдирип жатат. Мисалы үчүн президенттин азыркы саясий кризисти чечүүдөгү аткарып жаткан ролун кандай баалайсыз? Албетте президент азыр эч жака кетпей, ушул кырдаалда өзүнүн миссиясын аткарып, өзүнүн милдетин аткарып, туруктуу болгондон кийин шайлоо өткөзүп, ошондон кийин кетсе туура болот эле деп ойлойм.
Себеби азыр ар кандай ойлор айтылып атат, биз укук чегинен чыгып кеттик деген ойлор. Бирок менин оюм боюнча азыр бизде мыйзам жолу менен толук бойдон мамлекет органдарыбыз бар. Жогорку кеңеш мыйзам негизинде шайланган жогорку кеңешибиз бар. Ошол жерден төрага кетсе деле төраганын орун басарлары бар. Алар өзүнүн милдетин аткарышы керек. Ошондой эле өкмөт башы кетсе, анын да вице премьерлери бар. Ошо вице премьерлер мыйзам чегинде өзүнүн милдетин аткарыш керек. Ошондой эле президентибиз азыр өзүнүн милдетин аткарыш керек. Эч кандай мыйзам чегинен чыгып кеткен жерлерибиз жок. Ошон үчүн мен түшүнбөйм, эмне үчүн ар бир адамдар өзүн премьер-министр деп жарыялап, кайсы бир адамдар төрага болуп калам деп жарыялап атканын түшүнбөй атам. Мыйзам бар, мыйзам иштеп атат. Мыйзам чегинде иштесек, анда баары туура болот, баары кайра эле мындай туруктуу акыбалына келет деп ойлойм. Жогорку кеңеште мына бир эмес эки жолу премьер-министрди дайындашты. Ал премьер-министрди болсо легитимдүү эмес дешип атат. Деги эле ушул премьер-министрдин кызматын талашкан саясий партиялардын ыры-чыры качан бүтөөрү аягы көрүнбөйт. Мындай учурда мүмкүн ушундай жалпы саясий элита үчүн компромисстүү фигура керек беле деп да атышат да. Муну ушундай жол ушул кризисти чечүүнүн бир аргасы болот беле? Өзүн саясий элита деп эсептеген биздин политиктер ортосунда ар кандай түшүнүксүз деп да айта албайм, ар кандай конфликттери бар. Бири-бирин атаандашып, бири-бирине мамилелери жаман болуп атат. Ошон үчүн булардын ортосундан эч кимди койбой эле башка бир компромиссный фигура деген бул эч кандай конфликттерге малынбаган адам, эч кандай ушул азыркы саясий элита менен эч кандай мамилелери жок адам келсе, анда албетте ошо тараптар баары макул болуп, анда биз туруктуу ситуация келип калабыз деген үмүттөр бар. Бирок бул үчүн мен ойлойм, кандай бир чоң жыйын дейбизби же чоң курултай дейбизби, ушундай бир институт мисалы конституцияда бар, 52 беренеде. Ошо 52 беренеге таянып, ушундай бир чоң жыйын чакырып, ошонун негизинде ушундай фигураны алып чыкса болот эле деп ойлойм. Мисалы 2005 жылы ушундай институт иштеген. Ошону кайра эле ошол тажрыйбаны пайдаланып, ушундай бир фигураны алып келсек болот деп ишенем. Көпчүлүк элдин көңүлү калыптыр манагы партиялык тизмеден. Бир мандаттуу шайлоого кайталы дешип атат. Бирок бир мандаттуу шайлоодон дагы Кыргызстан өтпөдү беле. Анда деле толтура кемчиликтер болбоду беле. Мүмкүн жана кыргыздардын өзүнүн баягы улуттук салтына жарашкан жанагындай элди курултай аркылуу башкаруу жөнүндөгү сунушту колдоого алуу азыр жөндөө болуп жүрбөсүн? Курултай деген практика бул баягы мурунку кыргыздардын салттуу институттары эмес, бул башка элдерди алсак, башка бүгүнкү күндөгү мамлекеттерди алсак, аларда деле ушундай практика, ошого окшогон практикалары бар. Мисалы Кытайда ошондой эле бизге окшогон курултай келип эле ар кандай депутаттар жылына бир жолу келип ар кандай чечимдерди кабыл алышат. Совет өкмөтүнүн мезгилин карап көрсөк, аякта деле съезд народных депутатов деген ар бир 5 жыл келип чоң суроолорду, чоң маселелерди ошолор чечишүү. Демек бул дүйнө боюнча бул практика бар. Мындан мен ойлойм, биз качпаш керекпиз. Муну да эске алып, муну карап, ойлонуп, кандай пайдасын көрсөк болот деп, муну да эске алсак болот деп ойлойм. Азыр ар кандай, мисалы Садыр Жапаровдун сунушу 70 депутаттарды калтырып, мыйзам иштеп чыккан палата кылып, андан тышкары жылына бир жолу курултай институтун
чогултуп анан чоң маселелерди анан премьер министрдин жумушуна баа берген ошол курултай болуш керек деп сунуштап атат. Муну менин моюм боюнча бул деле иштечү система. Муну да жакшылап юристтер менен саясий таануучулар менен иштеп чыгып ишке ашырса болот деп ойлойм. Жана эл аралык тажрыйба жөнүндө да токтолуп кеттиңиз. Эми Кыргызстан өзгөчө бир жол менен кетип аткан жок да. Кыргызстан кайсы бир өлкөлөр кайсы бир убакта басып өткөн тарыхый жолдун кайсы бир деңгээлде кайталап ошол жол менен кетип атат деп ойлойм да. Ошол себептен алганда мисалы үчүн азыр дүйнөдө жана цифровизация жөнүндө айтып кеттиңиз. Ошол өзүнчө бир ийгиликтүү жакшы натыйжа берген кайсы өлкөлөрдүн мисалы Кыргызстанга жакшы тажрыйба боло алат? Сиз туура айтып атасыз. Биз азыр өзүбүздүн жолубуз менен барган жокпуз. Биз азыр баягы батыш өлкөлөрдүн жолун жолоп атабыз. Себеби ушул партийный система бул батыш өлкөлөрдө, Европада жаралган. 2 кылым мурун аякта индустриальный революция болуп, завод фабрикалар 2 кылым мурун завод фабрикалар пайда болуп, ошол завод фабрикалардын негизинде бир жагынан капиталисттер пайда болгон, экинчи жагынан жумушчулар. Жумушчулар өзүнүн кызыкчылыгын коргоп, ар кандай профсоюздарды, синдикаттарды түзүп, анан ошол профсоюз синдикаттар социалист, коммунисттик партияларга айланып кетишкен. Жумушчулардын кызыкчылыгын коргоп. Экинчи жагынан капиталисттер өзүнүн либерал партияларын түзүп, алар өзүнүн кызыкчылыгын коргогон. Ошентип ошол жакта 2 полюс түзүлүп, бири-бирине атаандашып, өлкөлөрдү алдыга өнүктүрүп кеткен. Биз болсо, бизде эч кандай индустриальный революция болгон да эмес тарыхта, келечекте да болбойт. Бизде ошол 2 класс капиталисттер менен жумушчулар түзүлгөн эмес. Биз болсо жөн эле ошолордун системасын копия кылып, аларды туурап жүрөбүз. Бирок чыныгы партиялар жок. Партиялар өзүн өзү биз либералдык деп аташат, биз социалисттер деп аташат, бирок аякта эч кандай либерализм идеологиясы же социалисттик идеологиясы жок. Ичинде бири-бири менен тууган болгон, бири-бирин жакшы тааныган адамдар жөн эле бир партия жыйнап алып эле өзүнүн туугандарын кайра ошо мүчө кылып шайлоого баратышат. Көбүнчөсү 2-3 айдын шайлоого калганда ошондой партия түзө калып, анын ичинде бири-бирин жакшы тааныбаган, эч кандай идеологиялары жок, программалары жок адамдар барып эле акчаларын жыйнап, биз партиябыз деп эле чыгып атышат. Демек, бул биздин партияларыбыз коомдун ичинде эч кандай түп тамырлары жок. Социалдык базасы жок. Ошон үчүн бул партийный система бизде иштебей жатат, келечекте да иштебейт. Башка өлкөлөр, мисалы, кайра эле ошо батыш өлкөлөрдү алалы. Алар азыр алардын илимпоздору ушундай бир чечимге келишти, что бул система келечекте иштебеген система. Эми бир нерсе дүйнөдө жаралса, анын да аягы да бар. Ошон үчүн бул 2 кылым мурун жаралган система азыр ошонун аягы келип калды. Алар жаңы бир система иштеп чыгышты. Ошол системага бул цифровизация системасы. Цифровизация деген эмне? Ар бир жаран өзүнүн укугун шайланган депутат аркылуу эмес, өзү түз эле интернет менен добушун бир мыйзам долбооруна берип коет. Азыр бизде толук бойдон шартыбыз бар. Түз демократия кылып койсок болот. Эч кандай бизге парламент деле кереги жок, депутаттар кереги жок. Алардан пайда көрбөй, биз зыян эле көрүп атабыз. Ар бир 5 жыл булар бизди ушундай башаламатка батырып салып атышат. Ошон үчүн буларга акча коротпой, өзүбүздүн коопсуздукту да булардын колуна бербей, биз өзүбүздүн укугубузду түздөн түз эле интернет аркылуу иштетип койсок болот. Мисалы, бүгүнкү күндө ар бирибизде момундай мобильный телефондорубуз да бар. Биз интернетти иштетпей деле ушул мобильный телефон менен, мисалы, мен азыр өзүмдүн банковский счетуман миллион сомдорду
өзүм банковский счет менен тети Африкага чейин которсом болот. Ушул кабинеттен чыкпай эле ушул телефон менен. Анда эмне үчүн мен добушумду ушул телефон менен бере албайт экем? Албетте бере алам. Эч кандай коркунуч мында жок. Кыргызстанда ушундай техникалык мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн биз деле бара ушундай системага өтөбүз деп түздөн түз ишенем. Азыр ушул партийный система жок болгондон кийин мен боюнча дагы бир 2-3 жыл ушинтип кыйналабыз. Андан кийин ушул партиялар толук бойдон жок болот. Андан кийин биз ушундай жаңы система өтөбүз деп ишенем. Саясий кризис создугуп кетсе, мындан тышкы күчтөр ар ким өзүнүн кызыкчылыгына жараша пайдаланып кетиши мүмкүн деген кооптонуулар айтылып жатат. Бирок ошол учурда Бириккен Улуттар Уюмунун өзүнчө бир платформасы сунуш кылып атышат. Ушундай дүйнөлүк саясатта практика бар. Бириккен уюмдардын тажрыйбасын, ошолордун күчүн, ошолордун аброюн пайдаланып, алардын площадкасында кандай бир чечимдерди кабыл алса болот. Бирок менин оюм боюнча азыркы күндө андай кереги деле жок. Себеби бизде ситуация стабилдүү, мародерство эч кандай болгон да жок, элибиз тынч. Болуп аткан кырдаал бул жөн эле ушул саясатчылардын ортосунда болуп атат. Бул биздин саясий элита ортосунда болот. Жөнөкөй элдин ортосунда эч кандай кырдаал күчөгөн жок деп ойлойм. Бирок ошондой коркунуч бар. Келечекте муну кандай бир үчүнчү күчтөр пайдаланып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн азыр биринчиден ички мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдаланышыбыз керек. Конституциянын 52 беренесинде жазылган курултай институтунун күчүн пайдаланышыбыз керек. Андан кийин ушул такыр эле болбой атса, өзүбүздүн проблемаларыбызды чече албай калгандан кийин албетте анда тышкы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып же болбосо биздин кошуна өлкөлөрүбүз жардам береби, ушундай биздин саясатчыларды бир столго отургузуп же болбосо БУ Бириккен Улуттар Уюмдардын уюму бизге жардам береби, аны андан кийин пайдаланышыбыз керек деп ойлойм.